Барыбызга маалым болгондой, кара суу канализациясы жок шаарлардын катарын толуктайт. Маселени чечүүдө буга чейин бир канча ири долбоорлор даярдалып, бирок ушул күнгө чейин ишке ашпай келди. Азыр эми калаада жакшы самалык ишке ашууда, анткени саркынды сууларды тазалоочу курулманын курулушу жанданганына 2 ай убакыт болду. Жетекчилердин айтымында 1,5 жыл аралыгында шаарда канализация маселеси толугу менен чечилет. Долбоор 2014-жылы башталып, 2023-жылга өтүп курулушу жанданды. Бул үчүн Европа өнүктүрүү банкынан 5 миллион 300 миң евро бөлүнгөн. Учурда жалпы 1 гектардан ашык жерге пландын негизинде иш жүрүүдө. Эми созуктурулганы бул жерде баягы чоң, өтө чоң объект болгондуктан, баягы документ иштери аябай көп болду бизде. 2021-жыл тендер өтүп, андан бери созулуп, ушул экологический жактан кичине баягы документтер бүтпөй атты эле. Ошолор бүтүп, февраль айында бүттү 2023-төн. 2023-түн кайра 23-июнунда курулуш иштери башталды. Биринчи баскычта ушу очистной сооружениянын курулушу толугу менен баягы атайын мына жерде көрүп турсаңыздар керек, көрсөтсөңүздөр болот. Мына фильтрационный поялар бар, азыр бул жерде иш жүрүп атат. Андан кийин бул жерде бул атайын офис курулат. Бул жалпы шаар боюнча токтоосуз кабыл алса 1,5 миңден 3 миң кубка чейин кабыл алат, шаар элин толугу менен камсыз кылат. Кара суу шаарында 48 көп каттуу үй жайгашкан. Мында жашаган тургундар сууну сырттан ташып ичип, саркындысын кайра эшикке ташып чыкканы мажбур. Ажатканалары да эшикте жайгашкан. Бул өз кезегинде бийик кабатта турган кары картаңдарды жана жаш балалуу энелерди бир топ эле түйшүккө салып келет. Маселе көп жылдан бери көтөрүлүп, жергиликтүү элди наразычылыкка салган жайы бар. Горшокторубузду көчөгө алып чыгабыз, кичине балдарды утуру чыгарбайбыз бул общественный жерге. Үйдө горшокторубуз бар, горшокторго отургабыз, кайра горшоктор көтөрүп чыгабыз. 5 кошкон эл, 85% квартиранттар. Базар жакын бизде. Базарга чыгуу үчүн бизге келип, элдер алып коюп эле Россиялап, ояка бияка кетип квартирант коюп коюшкан. Квартиранттардан эми жакшы жашагандары дагы бар. Эми биздин постоянный пропискадагы жителдерибиздин жаман жашаганы дагы бар да. 5 кол барабар эмес. Мынантип чачып, ояк бияка чачып, мусорларын ыргытып, эми ушулар Кудай буйрса канализация болгондон кийин тазарып, өнүгүп өсүп, жакшы болуп кетебиз деген ойдобуз. Биз дагы эле эл катары эле сүйүнүп жүрөбүз. Ушу очисткабыз бүтсө көп тазалык башталат уже. Кара сууда тазалык болот, таза суудан кыйынчылыгыбыз болбой калат. Бизде 48 көп кабаттуу үйлөр боло турган болсо, ошолордун бардыгы да канализация жок эле. Местный септик деп коет эле, ошо местный септик аны тазалап, ошко алып барып төгүп өтө кыйынчылыктар болгон. Бул канализация бүтүп кала турган болсо, биринчи Кара суу шаарынын тазалыгы, элдердин жашоосуна ыңгайлык жана башкалары чечилди да. Ошон үчүн биз деле сүйүнүп турабыз башталганына. Кара суу шаарында жер тартыштыгы жогору. Калаада жалпы 380 гектар жер болсо, бүгүнкү күндө анын баары турак жай менен ээленип турат. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Кара суу шаары.